8 январь күнү Жалал шаарында Чехов көчөсүндө турак үйдө өрткү сыйгатталып, биздин өтөрүчү куткаруучулар жеткенге чейин эле ал жерде батирде жашаган жарандар ал жерде түтүнгө уланган 2 жаш баланы ооруканага алып кеткендиги белгилүү болгон. Тактоо иштеринин жүрүшүндө ооруканага жеткенде 2020-жылкы бир жаш кыз каза болуп калгандыгы аныкталган. Азыркы учурда 2019-жылкы ошо түтүнгө уулаган бала азыркыча дарыгерлердин маалыматы боюнча абалы жакшырууда. Биздин тактоо иштеринин жүрүшүндө ал жерде апасы, балдардын апасы өзүнүн жумушуна кеткен, балдарды калтырып ошол учурда баягы электр жылытуучу приборун жандырган абалда. Анан түн жарымда келгенде ошол бөлмөлөр түтүн экендигин көрүп ачкандан кийин анан балдарын ооруканага алып жөнөгөн жеке автоунаа менен. Ал эми кошуналар болсо өтөрүчү куткаруучулар чакырышкан. Ал эми иск азына улануу болсо 1-январда Сузак районунда ошо Дөмөр айылында турак үйдө мештен чыккан иск азына уланып 2 жаран ооруканага жеткирилген. Анын бирөөсү каза болуп калган. Ал эми 4-январда Ак Сай районунун Кербен шаарында дагы бир үй бүлө 5 адам иск азына уланып ооруканага кайрылышкан. Азыркы учурда Сузак районундагы 1 жарандын абалы жакшы, ал эми Ак Сай районундагы 5 жаран жакшы болуп үйлөрүнө чыгарылган. 8-январь күнү түнкү саат 12:50-дө алып келди деп түнкү күзөттөгү ошо балдар жандандыруу бөлүмүнүн күзөттөгү дарыгери кабар берген. 3 жаш 4 айлык бала келгенде абалы оор, өзүнү билбей, жанагы медицина тилинде айтканда заторможен, сөзгө жооп бербеген абалда келген. Врачтардын жардамы менен ушул берилип аткан дары жардамдар менен азыркы күндө абалы бир топко жакшы дейт. Тамак ичип атат, сүйлөсөң сөзгө жооп берип атат. Бирок ошо өпкөсүндө азыр рентген тартылды эле. Ошо пневмония деп атат. Балким бул ошол ууланып, ошонун кесепетинен пневмония оорусу дагы ошол болуп калды да. Жабыркап калыптыр. Келгенге караганда бир топ жакшы. Азыркы учурда бала кайсы бөлүмдө даараланып атат? Азыркы учурда бала ушу балдар жандандыруу бөлүмү, реанимация бөлүмү. Ал жерде бүгүн дагы калам. Анан эртең абалы жакшы болсо анан травматология бөлүмүнө отурабыз.